Мына азыр могу кетип аттык эле. Жолдо экен. Могу неменин астында, кырдын астында көбү калып кетти. Айбек экен койлорунун bir bölügü bul. Bu biyakta kısken iki koroda karmaya özledi. Şu koyulur eken. Ben başlanları ketip atışat. Aşal argındaştırılgan gisar, polu gisar. Sana Edilbay жергиликтүү жанагы немелер менен, уруктар менен аралашып ушундай көрүнүшкө келип калды, бирок көрүнүштөрү баары жакшы. Ушундай койлор экен. Чашкан булар. Үйдүн басма болгон да, Тоодон келбеди го, тоодо кородон арыкта болду. Январдын. Ама ортодо кайсыныкы? Кызылбы? Кызылды Анвардан алган. Анвар кайсы? Казакстандагы? Жок. Чекпейт. Ол сатылат, булдан алгандан келген. Мо сатылат? Тоодо койго барып келип, булар эме болот кичине, арыгыраак болот. Январдын 7-сине келди тоодо. Мына сууну бакта тартпасыңар мына сууну төгөрөт. Так, Бакыт паке. Ой, Бакыт паке дедим го. Айбек паке. Булар неме? Урук алгангабы булардан? Бияк тукумдук кочкорлор. Бир аз кичине чабыр козулар бар. Талаадан тоодон келген козулар бар биякта арыкча. Бизде негизи эки чарбачылык. Бияктагы чарба анан мындан 150 км алыс. Кыштоо деп коет, аякта да бир коро коюбуз бар, ошактан келген койлордун козулары чабырлар. Негизи кочкорлор тукумдуктар. Канча койго канча неме кочкор турат? 50 койго бир кочкор кошот. 50 койго бир кочкор, э? Булар эмне порода ошондо? Негизи гисар деп жүрөбүз, бирок эме аргындашкан кочкорлор да булар афгандык менен аргындашкан, тажиктик менен аргындашкан. Негизи менде таза тажик гисар породасында койлорум бар. Жанагы өзү короодо жүрбөйбү, жайытта. Өзүм Тажикстандан алып келгем, таза тажиктерден. Бирок бизде Кыргызстандын өзүнүн жаңы кыргыз породасы бар. Ушул афган кою менен биздин жергиликтүү кою аргындашып чыккан, ушундай чоң бойлуу, кулактуу, узун, өтө салмактуу тукумда ошол жаңы кыргыз породасы деп. Жаңы кыргыз породасы деп. Бизде өзүдө катталып, бүгүнкү күндө санак жүрүп иштелип аткан нерсе да. Буюрса бизде дагы кыргыз койлор болуп калат экен да. Кудай буюрса ошо дүйнө жүзүнө таанымал жакшы тукум болот го деп ойлойбуз. Эмнеге дегенде Кыргызстан боюнча ошо кой багытын алып иштетип аткан биздин байкелер бар. Ошолор санак жүргүзүп, ушундай тукумду дүйнө жүзүнө жайылталы деген максатта чалып баратышат да. Ошондо суроо мындай. Ошол койду биз кармап баксак, ошону биз экспорт кыла алабыз ошондо, э? Ошондой максатта азыр иштеп атабыз да. Негизи мына бактаба силер буга чейин видео тартып кетпеңерби? Ошондой максатта иш алып барып атышат биздин Борбордогу айыл чарба министерствосу. Ошондой эле наука дейби. Илимий жагынан дагы ушуну аныктап, тактап, ушул парадан алып чыгып, дүйнө жүзүнө жайылталы деген максатта иш алып баратышат. Анан экспортту дагы ошолор аркылуу кылганга бай жолдору бар да. Могу гисар кой дегендей ошондой аталып, Тажикстандын өзүнүн гисар породасы деп мисалы үчүн сыймыктанышат да. Бирок таза гисарлардын мынчалык бою да жок, ушундай көрктөрү да жок, салмагы дагы мынча жок. Бирок алардын өзүнүн баягы Тажикстандагы тоолуу аймактарына ысыкка чыдамдуу койлору да, мисалы үчүн гисар породасы. Биздин Кыргызстандагы баягы мындай адапташтырылган да, мисалы үчүн айтканда адаптированный деп коет го, баягы көнгөн, өзүбүздүн жашоо шартыбызга көнгөн, баягы афган кочкорлор менен, афган тукум менен аргындашып биздин жергиликтүү койлордон чыккан ушундай порода да. Мисалы үчүн могул 9 айлык козу. Бул тең четиндеги. Бул мисалы үчүн 2 жаштык, могул экөө тең 2 жаштык. Мисалы үчүн булар азыр арык, негизги салмактары бир 130-140 килограммга чейин, 2 жашына чейин ошол салмакка чейин барат. Салыштырмалуу Афган менен Тажикстандын гисар породасы менен салыштырганда аларда анчалык салмак жок да.
Алар анчалык салмак жок, э? Аларда анчалык салмак жок. Ошон үчүн баягы Тажикстанга дагы, Казакстанга дагы биздин ушул койлордон кочкор кылып алып кетип аткандары, баягы $1000 чейин ургачы койлорун алып кетип аткандары, бүгүнкү күндө ошондой фактылар бар. Ошондой соодалар болуп атат. Кочкорлор $16,000 чейин чыгып атат. Баягы Казакстанда Шымкентте болгон көргөзмөдө мен ушул чарбадан 1 жаш 2 айында саткан кочкорум Казакстанга барып көргөзмөдөн 188 килограмм менен 1-орунду ээлеген. Бүгүнкү күндө ошо казактар $16,000 сатып беришти. $5,000 бүгүнкү күндө мисалы үчүн биздин Бишкек калабызда $5,000 бир $7,000 чейинки баа коюлуп сатылып аткан кочкорлор жок эмес, көп да. Көп эле. Ошол өзүбүздүн эле жергиликтүү койлордун аргындаштырылып чыгарылган. Ушундай чыгарылган. Мисалы үчүн бияктан мен өзүм мындан 4 жыл мурун $2,000 сатылган күндөрүм да болду кочкорлор. Бүгүнкү күндө бирок борбордо мисалы үчүн баягы үйүндө чаканыраак, бирок сапаттуураак кармагандар да көп. Биз тала шартында бизге кичине көбүрөөк кармайбыз, бирок баягы өтө мыкты деңгээлде дагы аракет кылып атабыз. Жеткизгенге. Бойлору булардын 1 метрден ашык болот да. Мисалы үчүн телефондон баягы өйдөдөн тартылганга балким кичинерээк көрүнүшү мүмкүн, бирок тажик породасынан өтө эле бийик, узун, анан салмактуу болот. Кулактуу, көрктүү. Кулактуу болот, а? Мо, кебетесиңер да мо. Мо кебетесин карасаң, азыр сүйлөй берет деп коркосуңмун. Алек аке, мо немени айтып кеткиле. Но койду кантип ошентип асыл тукумга өткөзөлү? Кандай эң экономичный жол менен акчаны аз кетирип, кантип ушинтип өтө алабыз? Эң кыйынчылыгы аз болуш керек, ушундай эң выгодный жолун силердин тажрыйбаңар боюнча. Биздин тажрыйбада биздин кой бүгүнкү күнгө чейин баягы колдон чөп жеп көргөн эмес. Болгон эле кышында баягы сол койлорго эле 300-350 граммдан жем беребиз, кышкысын. Жазгысын төлөй алабыз да. Анан эң биринчи эле баягы койду экономика жагын карасаң, анда өзүндө жайытың болуш керек. Кышында дагы жайында да баягы койду жайытта жайып чыккандайчы. Анан тукумун сапатын оңдойм десең, ушундай мисалга жакшы кочкорлордон алып эле биздин жергиликтүү койлорго кошуп убакыт талап кылат. Бир 7-8 жылга чейин. 7-8 жылда жакшы бир жогорку деңгээлдеги сапаттуу койлорду өзүң өздөрчүсөң болот да. Эгер тыйын тепер финансы жагы кыргыз айтып кетти, акчаң болсо калтаңда кенен басасың дегендейчи. Анан эгер акчаң боло турган болсо, анда Тажикстандан мисалы үчүн алып берсек болот. Ошондой эле биздин борборго да көп биздин сүйгөндөр, кой сүйүүчүлөрү кармайт, ошолордон алып анан дароо эле мыкты сапатка өтүп кетсе болот дегеним го. Эгер акча расход кылсаңыз дароо эле өтүп кетсе, акчаны баягы сарптай турган болсоң. Мен Тажикстандан алып келип, өзүм алып келгем 3 ирет. Эмнеге дегенде баягы Кыргызстанга жаңы кан алып келип, ургачыларын, анан биздин өзүбүздүн ушундай бул азыркы көрүп аткан кочкорлордой кылып кошуп, ортодон бир баягы эт багытында дагы, тоо шартына дагы, ысыкка да, муздакка да чыдай турган бир жакшы сапатта кой урук алдыңар, алып атабыз да бүгүнкү күндө. Ошондой. Так, Айбек аке, сатыла турган койлор боюнча эми касаптарга кой жок, силерде? Касапка биз этке сатпайбыз, жалгыз гана этке невыгодно силерден алган. Урукка эле сатабыз. Урукка сатасыңар. Ооба, жакшы киреше тармагы болбой калат. Эгер этке алам дегендер болсо, бизде өтө кочкорлор, уруктуу кочкорлор кымбат. Анан күзүндө сатык болот да. Жазында кочкор алам деп, же кой алам деп, же жылкы алам деп баягы ойлогондор болсо байланышпай эле койсоңор болот. Күзүндө сентябрдан баштап анан сатыктар башталат. Эмне дегенде мал тоодон түшкөн кезден баштап анан сатык башталат да. Байланыш номерлерибиз WhatsApp менен гана байланышабыз. 0771 33 60 33. WhatsApp'тан, Айбек аке, ошондо канча кой сатылат примерно жылына силерде? Жылына кочкорлор менен белки ургачын эсептеген. Кочкордон 120 баш сатылат, жылда ошондой сатылып жүрөт бизде. Ургачы козулардан бир 120-130 сатылат. Уйлардан болсо
жүзгө жакын торпок ыргач эркеге сатылат. Анан эт багытында жылкыларды кармайбыз. Оор салмактагы. Алардан болсо бир 20-30 сатылат да. Ошондой. Ушулардын баарына күздө кайрылса жакшы болот. Баардыгын тең тоодон келгенден кийин ошондо да видеолорун чыгарып жүрөбүз өзүбүз YouTubeга. Буюрса да биз дагы келебиз Айбек эке. Жазында дагы эгер жете алсак ошо жайлоого башталганда же болбосо биздин ошо алыскы жайытка барып, ошоктон да керемет биздин Кыргызстандын жерин, жайыттарын, ошокто жүргөн малдарды, топоздорду тартып элдерге баягы силердин абдан чоң керегиңер жарап атат. Силерге Алла ыраазы болсун. Рахмат. Элдерге маалымат жок жерден барып маалымат таап, өзүңөрдүн убактыңарды, баягы мал жаныңарды сарптап элдерге да кызмат кылып атасыңар. Силерге Алла ыраазы болсун. Жайып чыга бергиле видеого. Алмаз. Силерге чоң рахмат. Аман эсен. Ушундай пример болуп бергениңерге. Эми могу биздин могу тентип жүргөнүбүз эми башка видеодо эле чыгарса болот интернеткечи. Видео толуп турат, жана жарым жылаңач кыздарды чыгарып атат, бир ушактар чыгарып атат. Эми бир адам пайдалуу, бир кимгедир пайдалуу болсун, кимдир ушундай иш кылам деп жүргөн болсо, ошонго пример болсун деп сизге окшогон ишкер агаларыбызды издеп кыдырып жүрөбүз. Кээбиркилери өздөрү чыгып атат. Ошо видеолорду көрүп мен деле пример болуп берейин жаштарга. Ошо Россияда жүргөн биздин могу Кыргыздын жаш жигиттери, ишкер жигиттери, колунан иш келе турган, колунан бир нерсени кыла ала турган жигиттер Россияда жүргөндүгү өкүнүчтүү болуп атат. Ошакта 5-10 сом тыйын табабыз деп, биякта ватан энесинен алыста, башка жакта. Сизге чоң рахмат. Ушундай пример болуп, кеңири сүйлөп, ачык айтып, неме кылгандарыңарга. Ак жол. Жазында дагы келели, Айбек дагы чалышып, дагы кандай өзгөрүүлөр болду, эмне болуп атат, кандай проблемалар, кандай пайдалуу жакшы иштер болуп атат. Салам алейкум достор. Тынч болгула барыңар. Достор менен бөлүшүп койгула. Лайктан баскыла. Кош эле сөздөр. Салам алейкум. Азыр могу кетип аттык эле. Жолдо экен. Могу неменин астында, кырдын астында көбү калып кетти. Айбек экен койлорунун бир бөлүгү бул. Бул бияктагы экен, эки кородо кармайбыз деди. Ушул койлор экен. Мен барсам нары кетип атышат. Ошол аргындаштырылган Гисар, Полу Гисар, жана Эдилбай жергиликтүү жанагы немелер менен, уруктар менен аралашып ушундай көрүнүшкө келип калды, бирок көрүнүштөрү баары жакшы. Ушундай койлор экен.